Прокуратура кызматы чындыгында жабык органга айланып калганда, бардык органдардын мыйзамдуу аткарылышын, аны так аткарышын көзөмөлдөйт, бирок өздөрү кылган иши боюнча маалымат бербейт да. Чындыгында баарынан жигердүү иштеп, көп жумуштарды аткарган прокуратура органы. Бирок маалымат берилбегендиктен коомчулукка көп жетпейт. Ошондуктан мындан кийин ушу борборду ачкан максатыбыз тиешелүү маселелер боюнча биз сөзсүз түрдө маалымат жыйындарын берип турабыз. Прокуратура элге жакын, эшиги ачык болуш керек. Жана жарандарды дагы өзүбүз кабыл алып атканыбыз, эл дагы сезсин да прокуратура алардын укугун коргой тургандыгын. Ошон үчүн чечилбеген маселелерди 5-6 жылдап жүргөн арыз даттанууларды чечели деген максатта ушул иштерди баштадык. Экинчиден, сиз менин депутаттык ишмердүүлүгүм боюнча суроо бердиңиз. Албетте экс-президенттин жана президенттин ишмердин кепилдиктери боюнча мыйзам долбоору бүгүн иштеп атат, билесиздер. Бул мыйзам долбоору, мыйзам ишке кирип, бул боюнча практика жүзүндө мурдагы президент жазасы боюнча камакта, анда билесиздер. Мен ойлойм, ар бир мыйзам жазылганда логика бул келечекте мамлекетке кандай пайда алып келет, мамлекет үчүн бир пайдасы тийеби деген максатта жазылат да. Бул мыйзамдын бүгүн иштеп аткан чоң пайдасы бар. Жөнөкөй жаран чиновниктен баштап президентке чейин, эгерде сен кызмат абалында турганда кандайдыр бир кылмыш кылсаң, эртең сөзсүз жооп бересиң деген белгини элге берди. Мындан кийин биздин мамлекетте ким президент болбосун, ким бийликке келип башкарбасын, сөзсүз түрдө бул жооп берерин дагы айгинеледи да. Себеби бул эреже кирип калды, кыргыздар бул эрежени эми кой бербейт. Эгерде мыйзамды бузуп, кызмат абалынан ашыкча пайдаланса, сөзсүз түрдө жазаланат. Ал эми экинчиси, бул башкаруу формасы боюнча элдин эч качан саясий топтор, бийлик элдин оюн уккан эмес, билесиз. 30 жылдан бери өздөрү билгендей реформа баш мыйзамы өзгөртүп келгенде. Ошого менин максатым элдин биринчи жолу оюн сурайлы деген. Кайсы башкаруу формасын каалайсыз? Президенттикпи, парламенттикпи деп. Тилекке каршы өзүңүз да талкуу уюштургансыз. Көптөгөн каршылыктар болуп, мыйзам долбоору каралбай калган. Бирок Мекенчил саясий партиясынын программасы менен бүгүнкү күндө реформалар ишке ашышына да бул чоң таасирин тийгизип атат. Ал эми азыр мен мына башында маалымат жыйында айтып кеттим. Прокурор саясатка аралашпайт. Мен өзүмдүн так укук милдеттеримди бул жерде аткарышым керек. Рахмат.